Суу ресурстары айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жайы министрлигин текшерүүдө 722,9 миллион сомдон ашык эреже бузуулар аныкталды. Бул тууралуу эсептөө палатасы маалымдады. Текшерүүнүн жыйынтыгында жалпы суммасы 722 миллион 908 миң сомду түзгөн финансылык бузуулар жана кемчиликтер ачыкталды. Көрүлгөн чаралардын натыйжасында калыбына келтирилүүгө тийиш болгон 614,8 миллион сомдун 560 миллиондон ашыгыраагы жана 3,8 миң доллары бюджетке кайтарылды деп айтылат маалыматта. Аудиттин жүрүшүндө эң эле ири мыйзам бузуулар бюджетке кирешелердин өз убагында чегерилбегендигине байланыштуу экени анык болгон. Министрликте ички финансылык тартип боюнча да олуттуу мүчүлүшүктөр табылганы белгиленди. Жыйынтыгы боюнча эсептөө палатасы министрликке аныкталган мыйзам бузууларды толугу менен четтетүү, калган карыздарды бюджетке өндүрүү жана финансылык тартипти чыңдоо боюнча жазма буйруктарды жана сунуштамаларды жөнөткөн.